Сүмөлөктү жасоодо өндүрүлгөн буудай негизги азык катары колдонулат. Бүгүн энелер өнгөн буудайды эт турагыштан өткөрүп майдалап алышууда. Эми тартылган угутты 3 жолу жууп алышат. Баарын даярдап алып, эртеңки сүмөлөк фестивалине катышууга камынышууда. Буну өткөзүп бүткөндөн буга сууга салып, анан кийин биз сууну даярдайбыз. Суудан сүзүп, анан эртең Кудай кааласа бул иш-чара мейрамдын алкагында ошо 41 казан сүмөлөгү иш-чара өтүп атат. Ошого биз саат 8ге от чагып калышыбыз керек экен, баардыгын. Ошого биз даярдык көрүп атабыз. Азыр ушул эми багы эмеси да бар да, казан аскандан жети токош деген. Биз камыр кылабыз, буларды сүзүп, унудан бери баардык майдан бери даярдап, ошо эртеңкиге даярдык кылабыз. Сүмөлөктү жасоодо ар ким ар түрдүү ыкма колдонуп келет. Кээ бирлер таттуу болсун деп жаңгак, мейүзөңдүү азыктарды кошушат. Бирок тажрыйбалуу апалар ун, өндүрүлгөн буудай, май кошулуп жасалган азыкка кадимки ташты салып аралаштырганда эле даамдуу тамак жараларын айтышат. Көбүнчө жаңгак кошушат, өрүк кошушат, нават кошушат, кээ биркилер куйрук жакшы багы. Бул суук, анан кийин куйрукка кичине ысык болсун деп куйрук коет. Ал болгон болбой туруп, бул алардын өзүнүн эмеси да, өзү уже ташты салып эле, өзү эле ун, суу, таш эле. Ошону эле баасы отту жагып, бир кайнатып, мындан ошо кайнатып эле биринчиден аябай жакшы куурулса, май чыккыча. Анан кийин сүмөлөктүн өзүнүн эле даамы чыгып, өзүнүн эле эмеси болуп калат. Ал эми Курманбек фольклордук талаасында боз үйлөр тигилип бүттү. Аймактык башкармалыктар, мекеме, ишканалар сүмөлөк бышыруучу казандарын орнотушууда. Боз үйдү дагы кече эле биз тигип баштаганбыз. Бүгүн акыркы даярдык иштери жүрүп жатат. Казан очокторубузду, отундарыбыздын баарын алып келип азыркы күндө мына даяр болуп калдык. Фестивалдын атайын жоболору иштелип чыккан, ошо жоболордун негизинде иштеп жатабыз. Бул жоболордо өзү ушул баягы боз үй тигилип, андан кийин ошо сүмөлөк тартылып, өнүп, казанга түшүп, жадагы ошо бышкандан кийин дагы ошонун даамы, өңү, түсү деген ушулардын баардыгы каралат. Шаар тургундары сүмөлөк фестивалин өзгөчө ынтызарлык менен күтүп жатышат. Нооруз майрамын утурлай өткөрүлүп жаткан иш-чара көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Бизи Жалал-абад шаарындачы эч качан бу тарыхында болбогон неме да. Азыр биз майрамдай күтүп неме кылып атабыз. Өтө кубанычтабыз. Бир жумадан бери ушундай даярдык немелер болуп атат. 20 мартта эртең мененки 8де сүмөлөк фестивали башталат. Ал эми 21 мартта Жалал-абад шаарынын Борбордук аянтында шоу-бизнес жылдыздарынын катышуусунда майрамдык концерт өтөт. Азиза Пусурманкулова, Аскар Сабаев, 7 канал, Жалал-абад.